Сіздер илимдин булактары болгула дейт. Түндүн чырактары болгула дейт. Кийимдин эскиргендери болгула, жүрөктүн тазалыктары болгула дейт. Бул дегени Hazreti Ali radıyallahu anh ilimdin bulaqtары. Mınaka ilim. Dünyanın da, ahiretin da, dindin da, adaldın da, aramdın da, paydanın da, ziyan bardığın ilim. Ama bir nese olsa da gün sayın ilim alaylı. Bir nese olsa da gün sayın ösöylü, жаңыланайлы. Özü negizgi, dünya özgü, ahiret özgü gerek, жашообузга gerek. Мага дагы пайда, үй бүлөмө пайдалуу илимди алайын. Ушундай илим алайын. Çöyröge пайда тийсин. Ушундай илим алайын, денеге пайда тийсин. Ушундай илим алайын, рух жан дүйнөгө пайда тийсин. Ушундай илим алайын, кабырда пайдасы тийсин. Ушундай илим алайын, Алланын алдында турганда пайдасы тийсин. Алланы тааныганга, Аллага жакындаганга, Алланы чырайлуу тааныганга. Айтып атат, масабихал лейл, түндүн чырагы болгула. Түндө алхамдулилlah tahajjud намазы, зикирлер, дуалар, Кур'ан-ы Каримдер. Eskirgen giyim деп коет. Демек ал кийимге андай эле маани бере бербейле дегенсиз. Кийим жууп тазалап кие берсең болот. Мейли, болсо болуп калды. Жаңылап коштук. Үшүбөй тоңубай. Жакшы эле кетти го. Андай эле кийимге маани берип эле. Мына тигиндей делип. Кийим парас болуп огула деген сөз бул. Dünya parasında, tamak parası, giyim parası. Bağlılık giyimde емес. Bağlılık giyimde емес. Bağlılık bizim içki, can dünyamızda bağlılık. Ne de otatta? Judadan kulub, жүрөктөрүн тазалап. Giyim eski boluversin. Бирок жүрөктөр жаңыланып турсун. Жаңырып, тазаланып, нурланып, жаркырап турсун жүрөктөр. Мына жерге маани бергиле. İmam Gazali rahimahullah aytkанда, силер саартан кечке ушул карын деле ойнойсуңар. Бир карыш жогору жактагы нече ойлобойсуңар. Ошону тойгозгон деле ойлойсуңар. Ошо ашказаным ачка болбосо экен. Жүрөктүн ачка болобу эмне болуп атат? Таптагыр көңүл дагы бурбайсыңар. Жүрөктүн азыгына дейт эле да. Адам караган жерде күн сайын 5 жолу жуйсун. Алла назар салган жерде бир да карап койбойсун дейт. Алда эмне деген сасып жатат, эмне деген былгып жатат, эмне деген чирип жатат, эмне деген жүрөктө кандай деген жаман нерселердин бардыгын топтоду. Айтат, Аллаху акбар. Силер ушундай болгула, илимдин булактары, түндүн чырактары, кийимдин эскиргендер, жүрөктөрдүн жаңыртканы, асманда силер тааныласыңар, жерде эскерилесиңер. Сизди асман таанысын. Biz azı maqtanıp atazız, meni var tanıyıp dedi. Sen neyle tanıyı? Yaşlığından tanıyı, jamandan tanıyı. Birinci şunu çeçi olmuyor. Adam gerçiliğinden tanıyı, hayvandığından tanıyı bu. Şimdi uşaktap adamды kordoğunundan tanıyı, adamlardan payda jetkirgeninden tanıyı. Sen kayaktan tanıyı seni? Ne deyip seni tanıyı? Şunday adamlar var, asman tanıgan, perişteler tanıgan. Dünya arkasında da jakşı aytılıngan. Şunun için aytat. Alımlar, tirüler ölse dağı. Nadanlar, ölüktör tiri olsa dağı. Değil mi? Alımlar, manake ulamalar, ilim alganlar. İlim günü için kızıktır otam. Bizim her bir günümüz sanalgan taksırlar. Her bir gün söz öyle biz medreseni bitmesek dağı, başka olsa dağı. Özüzge teşeli akida ilimin, özüzge teşeli ibadat ilimin, özüzge teşeli ahiretizin ilimin, adal aram ilimin, жуынганга, тазалыкка, кийингенге, акча тапканга, акча сарптаганга бардык илимин өзүгө жараша албасак болбойт. Бул фарз. Фарз айын бул. Тазалык фарз айын бул. Мирас илими фарз айын бул. Адам өлдү, кантип жуйбуз, кантип кепиндейбиз, эмне кылабыз, кантип көмөбүз? Жаназа намазынын дуасын билесизби? Кандай сизе атаңыз бар, апаңыз бар, бир тууганыңыз бар, бала чакаңыз бар. Эртеги акыркы сапар окуп атканда жаназа намазын билбесеңиз кантесиз сиз? Кантесиз? Биз алышыбыз керек да демек. Убакыт өткөрбөй, илим алайлы. Илим дагы амал менен, илим дагы түшүнүк менен, илим дагы таквалык менен, илим дагы дават менен болсун. Вот ошондо Кудайга шүгүр, иншаалла, Алла субханаху ва таала
Жүрөгүңүzгө ушунча рахат берет. Байлар, хандар таппаган рахатты сизге Алла Таала ибадат менен берет мындай.